Assalamu алейкум, ардактуу биздин каналдын катталуучулары. Биздин бүгүнкү видеобуз Кыргызстандан болмокчу. Эми айта кетсек, биз мындан ары сиздерге Кыргызстандан дагы Оштон, Ош Чапалак автоунаа базарынан унаа бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе достор, биз менен бирге болуңуздар. Видеолорго лайк басып, комментарий жазып колдоп туруңуздар. Достор, мен сіздерге ескертип айта кетсем, мен унааларды өзүм анча жакшы түшүнбөгөндүгүмө байланыштуу баасын билип бергенге аракет кылам. Жакшы детальдарынан бери түшүндүрүп бере албай калышым мүмкүн. Ошол себептен түшүнүп коесуздар. Анда эмесе биз баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей достор, мен сіздерге видеонун башында айткандай, биз Ош Чапалак автоунаа базарына кирдик. Биз базарга киргендере бул байкени таап алдык. Бул байке ким экен десеңиздер? Ассаламу алейкум, Машина Кежик каналынын көрчүлөрү жана жазуучулары. Болду, менимче биздин көрчүлөр биле окшойт сизди. Кандайсыз байке? Жакшы, өзүңөр? Жакшы. Машина кандай бул базар? Машина көп. Өзүңөр байкап аткандар, мында орун деле жок, бош орун. Толуп эле турат. Эми азыр сезон болуп атат, ушул баягы машиналардын бир аз кичине салыштырмалуу арзандагы. Ошондой. Мурдагы базарга караганда баалар кандай? Барган сайын бир аздан арзандап атат унаалар. Эми салыштырмалуу кичине. Ошо достор, биз мындан алда силерге дагы машиналардын сени баарын билип бермекчибиз. Анда эмесе бул байкебизден экөөбүз. Ушул инибиздин каналына жазылыңыздар, видеолордун баардыгын тең көрүңүздөр, үзбөстөн аягынан акырына чейин, жана эң негизгиси класс басып, комментарий калтырып, жылуу, жакшы каалоо тилектериңиздерди жазып коюңуздар. Бул жигитибизди кубаттап, колдоп, ушинтип коюңуздар. Чоң рахмат, сиздин ашыңызга ийгилик. Рахмат. Ийгилик анда эмесе. Анда эмесе достор, биз сиздерге видео тартууну улантабыз. Ош Чапалак автоунаа базары. Бизден алыстабаңыздар. Кеттик. Мынакей достор, биз базарга кирип келгенде эле бул BMW үлгүсүндөгү автоунааны сиздерге көрсөтүп кетейли. Достор, машинанын абалы менимче жакшы. Баасы $4,500. Байланыш номерлер пауза кылып көрө алсаңыздар болот. Ички көрүнүшүн да сиздерге көрсөтө кетейин. Ичи салон жакшы, таза машинанын ичи. Арт жагын да сиздерге көрсөтүп коеюн. Анда эмесе достор, биз видеобузду дагы улантабыз. Бул машина кандай машина дедиңер? Honda Civic үлгүсүндөгү машина 2008-жылы чыгарылган. Менин оюмча машинанын абалы абдан жакшы. Сиздерге байланыш номерлерин көргөзүп кетейин. Байланыш телефон номерлери жазып алсаңыздар болот. Ички салонда сиздерге көргөзүп кетейин. Ичи салон жакшы экен. Мынакей достор, мен машинаны жана башында айтып кеткендей эле жакшы түшүнөрбөйм, ошол себептен өзүңүздөр көрүп баа берсеңиздер болот. Арт жагында көрсөтө кетейин сиздерге. Арт жагынан да көрүп алсаңыздар болот. Машинанын абалы жакшы, Honda Civic. Мынакей достор, эми биз сиздерге Opel Astra унаасын көргөзө кетейли. Баасы 450 000 сом. Байланыш номер көрсөңүздөр болот. 2012-жылы чыгарылган, объем 1.6. Машинанын арт жагынан көрсөтүп коеюн. Менимче машинанын абалы жакшы эле. Мен мындай сыртына карап, абалы жакшы көрүнгөн машиналарды
тартууга аракет кылып жатамын. Анда эмесе достор, биздин кийинки унаабыз Mercedes унаасы. Баарыңыздар билгендей, бул унага кызыккан биздин көрүүчүлөрүбүз көп. Бул Mercedes'in абалы жакшы. Сыртынан караганда албетте. 1998-жылы чыгарылган, объему 1.8, байланыш номер. Мына сиздерге машинанын ички салонунда көргөзө кетейин. Автомат экен. Мына достор, көрсөңүздөр болот. Бул арт жагынан көргөзөйүн. Анда эмесе достор, биздин кийинки унаабыз Chevrolet Cruze унаасы. Ээси баасын 420 000 сом деп жатат. Аз мен сиздерге ээсинин байланыш номерин көргөзө кетейин. 2011-жылы чыгарылган, объем 1.6. Вложение жок, эчтек ток айдаш керек. Вложение эч нерсе жок дейт. Только машинаны алат экенсиздер, минет экенсиздер, бензинди куюп кетет экенсиздер. Ички салонуна көргөзө коеюн. Пробеги канча ака? Пробег 260. Пробеги 260 000 экен. Мына ички салонун көрсөңүздөр болот. Автомат экен. Арт жагынан көргөзө кетейин. Chevrolet Cruze. Мынеке достор, биздин кийинки унаабыз Avante унаасы болмокчу. Ээси 250 000 сом кеми бар деп жатат. Азыр мен сиздерге байланыш номерин көргөзө кетем, өзүңүздөр чалып сүйлөшө аласыздар. Машина автомат. Номер өчүп кетти, сиздерге айта кетейин. 0776 47 51 49. Ушул номерге байланышасыздар. Арт жагынан да көргөзө кетейин. Анан достор, сиздер комментарийге жазышыңыздар мүмкүн. Видео титиреп атат деп. Азырынча биздин телефонубуздун стабилизатору жок, камеранын. Ошол себептен видеонун сапаты бир аз начар болушу мүмкүн. Эгер сиздер видеону жакшы көрүп, активдүүлүк көрсөтүп, бизге дем берип турсаңыздар, камеранын сапатын сөз жакшыртабыз жакын күндөрү. Анда эмесе достор, биздин кийинки унаабыз Vasetti унаасы. Ээси баасын 180 000 сом деп айтып атат. Коробка автомат экен. 2005-жылы чыгарылган, 1.6 объем. Ээсинин байланыш номери. Пробеги канча ака? Пробег. Пробеги 204 000. Анда эмесе достор, ушул кара түстөгү Mercedes унаасы менен биз ушул видеобузду жыйынтыктайбыз. Бул Mercedes'in баасы 350 000 сом. Ээси айтты. Азыр сиздерге байланыш номерин көргөзө кетейин. Байланыш номери достор, Mercedes өзү 1994-жылы чыгарылган, объем 3.2, 0555 74 72 00, 0507 96 96. Ушул номерге байланышасыздар.
Басы 350 000 сом. Онда эмесе достор, биз бул видеобузду жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы сиздерге видеолорду тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эскерте кетсек, бул Кыргызстандан видео тартып жатабыз. Ош Чапалак автоунаа базары. Биз менен бирге болуңуздар. Видеолорго лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.